Депутат Момбеков Рыскелди Чыныбекович. Рахмат, Дастан Арысбекович. Жеңиш Партиевич, Кыргыз эли өзүнүн баатырларын билиш керек да. Азыркы биз сиз менен талкуулап жаткан, же болбосо элге жагымсыз жагдай алып келген мыйзамдын авторлору ким? Авторлар ким дейсизби? Кодекстин негизи авторлору бар. Вот бүгүн биз чакырдык эле экөөсүнө, бирок ооруп калганга байланыштуу келбей калышты. Жо, фамилиялардын аттарын айтып коюңуз, кыргыз эл билиш керек да, ата бизден жогорку кеңештин депутаттарынан көрөт да, силер кабыл алган мыйзам, силер жазган мыйзам деп. Вот негизи Кимдер жазган? Мына айтыңыздар да. Президенттин алдында атайын жумушчу топ болгон, ошого кимдер кирген? Авторлорун айтыңыз. Сыдыкова Лейла Чынтурганова жетекедеген 20дан турган жумушчу топ иштеген. Ал буйрук бар, таанышсаңар болот. Мен убактымды кайталап койгон ичинен кетирип койду да. Кыргыз эли билсин кимдер экенин. Эми сиздер өзүңүздөр билбей атасыздар. Кимде мыйзам жазган? Ой, мыйзамды башкы прокурор, ички иштер министри билбейсиңерби? Рыскелди Чыныбекович. Билесиз да. Жумуш топко кимдер кирген? Айтып бербейсизби? Бир-бирден тизмесин. Айтайлы. Окуйлу. Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, биринчиден бул сиз туура айтып кеттиңиз. Бул 2000 ошол мыйзам жазганда президенттик аппараттын немесин менен атайын чечим менен кабыл алынган неме бар экен. Ошол боюнча бул жерде биринчи мыйзамды иштеп чыккан эксперттер жөнүндө айтайын мен биринчи. Бул жерде Сыдыкова Лейла Чынтургановна, Гафуров Анвар Катипович, Дербишалиева Гульмира Телебековна, Жоробекова Ардыгүл Мамаюсупова, Летова Ирина Витальевна, Мамышев Мыктыбек Солпуевич, Сыдыков Аскат Шаршекович, Сманалиева Алтынай Каныбековна, Сулайманова Назгүл Назарбековна деп. Бул негизинен. Бирок булар иштеп чыккандар. Бирок атайын тегерек столдордо турган, уюштурулган, элдер менен талкуу болгон, билесиз. Бардыгы мыйзам негизинде кеткен. Бирок кийин келгенден кийин мен билгенден депутаттар да кошулган автор болуп, мен билгенден. Ошондой болгон, ошол. Бул жерде отурганда, ошо кабыл алынганда бардыгы да. Булар эксперттик составтарды айттым да. Кайсы депутаттар кошулуптур? Аны да айтыңызчы. Мен билбейт экенмин ошол. Сиз катыштым деп атпайсызбы ушул мыйзамга? Мен катышкан жокмун. Мен билгенден деп айтып атам. Жо, ушул мыйзам кабыл алынатканда мен ошол жерде катыштым деп айтпадыңызбы жана? Мен катыштым, мен бирок эми билбейм да ким мындай ошо автор болуп катышкандарын, автор болуп катышкан депутаттар. Фамилияларын ата албайм, менде жок экен. Жазуу иретинде берсем болобу кийин деме кылып туруп. Жок. Жазуу түрүлдү. Эми ырдаган ырчыдыр билет да, сөзү кимдики, обону кимдики экен ырдынчы. Силер эчтекени билип эле келип алган айтып бересиңер, жазуу түрүндө өрөмдөп. YouTube'да мен өзүм да таба алам, Бул Google'дан. жерде Рыскелди Чыныбекович, мен жекече оюмду айтып коеюн, уруксат берсеңиз. Негизинен урматтуу депутаттар, урматтуу Рыскелди Чыныбекович, бул жакшы ой менен жазылган, жакшы жака умтулуу болгон. Туура. Мисалы Туура. Жакшы мыйзам. Бузуулар кодексинде 376 сайтта берене болгон болсо, бир эле беренеси боюнча, түкүрүү боюнча бардыгын жууп кетти да. Эмне үчүн? Бул айып пулдун башкалар да бар, башкалар. Туура эмес салынып калган. Бирок ошол биз кыргыз элинде жашаган бардыгы биринчи башка мамлекетке маданияттуулукту көргөзүү максатында бизге келген нерсени жакшы нерсе, мыйзам жакшы иштеп атканын үлгүлүү болуп, туристтер боюнча ошол максатта иштелип чыккан да. Анан коомдук жайларда таза шаар, таза мындай үй дегендей, ошондой мамлекет деген үлгүдө болгон. Бир гана немеси айып пулдун көптүгү болуп калган да. Мен ойлойм, сиздердин жардамыңыз менен жакын арада чечебиз. Көпчүлүктүн үнүн угуш керек, элдердин үнүн угуш керек. Мен бул тууру. Ошондуктан бул жерде айтам, толуктоо өзгөртүүлөр болот. Ошондуктан колдоо берүүнү суранат. Рахмат. Сиздин анда өзүңүздөн баштайын. Жана статистика менен айтып атпайсызбы? Канча адам түкүрдү, анан канча өкмөт каражат түшүрдү? Чейин 1 сомдагы кыштара салын элек, бардыгы боюнча эскертүү болуп атат. Себеп дегенде бузууларда эскертүү деген дагы бар да. Биздин максат, Рыскелди Чыныбекович, бул акча топтоо маселеси эмес. Бюджетке акча чүрүү менен биз эч качан бул эми майнап чыкпайт. Элибизди, жергебизди ушул маданиятты дагы болсо жакшыртуу, таза шаар кылуу, таза ушул жөрөлгө кылуу, коомдук жайларда тартипти орнотуу максатында болгон да. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин бардыгы эскертүү гана болуп жатат. Башка кеп, мен бая айттым, бузуулар боюнча жогоруда айтып койдум. Бүгүнкү чейин канча бузуулар болгон жогоруда айтып кеттим, цифровой вариантыны. Бул жерде мына айта турган болсок,
бүгүнкү күнгө чейин дагы кайталап коеюн, 2319 бузуулар катталган. Анын ичинен 1090 бул эскертүү, 1229 бузуучуларга жалпы суммасы боюнча 4 миллион 36 миң сом айып пулу салынган. Түкүрүк боюнча бир дагы тыйын салынган эмес, эскертүү болгон. Азыр бул мыйзам ичинде иштеп жатабыз биз. Демек бул мыйзам иштегендер жок түкүрүк боюнча. Бул боюнча эскертүү кылып жатабыз. Максат биз айтып атабыз, элден акча топтоо эмес, эскертүү кылып жатабыз жакшы жака. Анда мыйзамдын бул бөлүгү иштегендер жок. Иә, Мыйзамдын бул беренеси иштеген жок. бул беренесиге эскертүү гана болуп жатат деп атабыз. Эскертүү. Эми бирок бул биз башка немеде өзгөртүү киргизет, коомдогу жат көрүнүштөргө деп. Мисалы үчүн түкүрүү гана болбойт да. Сөгүнүү бар, урматтуу депутаттар. Соо болуп туруп эле бирөөнүн аретине мындай жөнөкөй айтайды, остановкада турганда ар кандай көрүнүштөрдү кылып коюшу мүмкүн. Ар бирин бөлүп чыкпайбыз да биз. Ошону баардыгына бирдей коомдогу жат көрүнүштөр деп кошуп атабыз да. Ошондо мен ойлойм баардыгына бул бирдей болот мыйзам. Эми бул мыйзамды жазгандар батыштан алып келип эле бизге киргизип койгон да. Батышта баксы менен айлык алат, бизде сом менен айлык алат. Анан айлык пул менен айып пулдун айырмасы асман менен жердей болуш керек да. Мына ушулардын баарын жоюшуңар керек. Туура. Өкмөт бул мыйзамды иштеп карап чыгыш керек. 222 миллион сом королду, ошолорду алып койсоңор болот беле? Болот. Биринчи окууда, экинчи окууда дегендечи, ар кандай сунуштар, толуктоолор келип чыгат да. Ошондо келгенде жакшы ой менен депутаттар кошкон, жакшы дейт. Айып пулуна келгенде ушул маселе толук кандуу чечмеленбей калганда, вот бир гана нерсеси. Болгону бир эле берене. Ошондуктан ушунчалык ажиотаж болуп кетти. Жок, тонировка боюнча айтчыңызчы, тонировка боюнча бүгүн кандай болот? Ыйгарым укуктуу боюнча биз өткөндө биринчи окуудан кармап колдоо бердиңиздер. Бузуулар кодексине ыйгарым укуктар тууру бөлүнбөй калган. Мисалы үчүн бир министрликке тиешелүү болсо, аны транспорт министрлигине жазылып калган. Ички иштер министрлигине тиешелүү ГРСке жазылып калган баягы выдворениялар боюнчачы айып пулдан сал. Ошону биз алып кирдик 72 главага, 22 главага сиздер колдоо бердиңиздер. Биринчи окуудан өттү. Келерки жумада экинчи окуудан өтөт. Мен ойлойм жакын арада ишке кирет. Транспорт министрлиги ошол тонировка боюнча канча кишини жоопко тарттыңар? Эчтеке тарткан жок бүгүнкү күндө. Азыр көрдүңөр Бишкекте очурат. Машиналар бар тонировка менен Себеби келип. дегенде бул ылгайым укукту сиз айтып биринчи окуудан колдоо бердиңиз. Бул ички иштер министрлигине карайт. Себеби булар толук кандуу ишти алып бара албайт. Бузуулар кодексинде ошондой туура эмес ыйгарым укуктар бөлүнгөн 22 главасы бар экен. Биз өзгөртүү киргиздик да ошого. Биринчи окуудан өттү. Эми аныңыздар деле туура эмес. Ага деле эл нааразы болот. Эми 17500 деген өтө чоң да бул. Эмне боюнча? Баягы тонировка боюнча? Жок, жок. Эмне боюнча? Тонировка. Ичип айдаган немелер боюнча 17500 штрафты айтып атам. Ичпе НС боюнча сиз өзүңүз айтпадыңызбы, Рыскел? Биринчиден ичип колго түшкөн 17500, бул өтө туура деп ойлойм. Себеби азыркы күнгө чейин, мисалы үчүн менде данный жок экен, 10 жылда алып чыктым да, жылына 1000ден өлгөндө урматтуу депутаттар. Канчалаган биздин мекендештер өлүп кетти. Бир райондун адамы жок болду. 10 жыл, 15 жылдын ичинде. Силер тескери кылып атпайсыңар. Силер мас болуп туруп 17500 төлөдү, эртең айдап бирөөдү өлтүрөр деп атпайсыңар. Мурун 3 жылга ажыратчы да, эркинен. 10 миң сом төлөчү. Силер коммерческий болуп атпайсыздар. Биз өзгөртүү киргизип атпайбыз. Коммерческий болуп атпайсыз. Силер акча таап атпайсыңар. Кандайча? Штраф төлөп атпайсыңар. Адам өлтүргөн болсо, биз Ажыратыш керек да. Жок, ага катуу чара көрүлөт. Айдоочулук коюлуп, мурун ажыратчы. Кылмыш иши козголуп, ал жоопко тартылат. Адам өлтүргөн болсо. Мен айтып атам, биз айткан, сиз айткан мыйзам. Бул мас болуп колго түшкөн болсо. Ошол. Анан дагы экинчи учуру бар. Мас болуп колго түшүп туруп, баягы немеге керектүү немеге барбай коюп, освидетельстводон өтпөгөнгө 5,5 миң сом экен. Аны дагы биз 17500гө теңедик. Аны сиз жакшы билесиз. Курсан Сатаров, сиз манас айткандай эле менин убактым баарын алып койдуңуз да. Жок, мен айттым да. Кылмыш иши козголот ага. Кур боюнча айтыңызчы, кур боюнча. Эмне үчүн бишкектиктерге 1000 сом, айылдыктарга 3000 сом? Бул айылдыктар эмес. Чет жер мынандай, мисалы үчүн трассасы жок, бул туура эмес деп эсептеп ички иштер министрлиги бүгүнкү күндө баардыгына бирдей айып пул салдык. Аны да колдоо бердиңиз, талкуу болгон. Баардыгына бирдей кайсыл жерде жүргөн болсо да кур такпагандарга биринчи категория менен айып пул салынат. Башкача айтканда 1000 сом. 10 секунд кошуп койгула. Бул мыйзам жакшы, бирок мен тиги Тынчтык Шайна Урайым сөзүнө кошсом да, бүгүнкү күндө өкмөттүн ар бир адамы, ар бир кадамы президентибизге карама каршы иштеп аткандай көрсөтүп атасыңар да, бир гана мамлекет башчынын жаман